ыңгайлуу балдарды тарбиялабаш үчүн кандай кылышыбыз керек экен? Ыңгайлуу идеальный бала деген өзү тил алчак ыңгайлуу бала дегенди түшүндүрөт экен да. Жашоодо идеальный бала жок, идеальный адам да жок экен да негизичи. Эми жок деген сөз чектен ашпаш керек экен да. Башкача айтканда, ашыкча көп жок дей бергени дагы проблема, ал эми жок деп айта албаганы дагы проблема экен. Кийинкиси, балдарга биз кичинекей бала болобу, чоң бала болобу тандоо бергенди үйрөтүшүбүз керек экен. Кандай тандоо? Жана сабактын башында айтып өткөндөй, мисалы үчүн бул кружокко барасыңбы, бул кружокко барасыңбы деген сыяктуу жашоосунун өзүнө тандоолорду беришибиз керек экен. Мисалы үчүн тандоону дагы плюс минус жактарын түшүндүрөбүз да. Мисалы үчүнчү, бул кружокко барсаң, бул кружоктун плюс жактары мындай мындай мындай, бул кружокко барсаң, бул кружоктун минус жактары мындай мындай. Эми буга барсаң мындай болосуң, буга барсаң мындай болосуң, эми чечим сенде, кайсы бирин кыласың деп балдарга түшүндүргөнүбүз жакшы экен. Анан кийин балдарга эмнени түшүндүрүшүбүз керек экен? Балабызга дайыма атаң болобу, мен болобу өзүңдүн каалоолоруңду коркпой эркен айт. Биз сенин каалоолоруңду угабыз. Биздин сунуштарыбыз, айткандарыбыз сага жакпай жатса, анда мага жакпай жатат деп айткын жана жакпаганын себептерин айткын деп үйрөтүшүбүз керек экен. Жана чоң тандоолордо, чоң жашоодо, мисалы үчүн кесип тандоодо, окуу жайды тандоодо, кайсы шаарга кетүүдө биздин сунуштарыбызды угасың, эске аласың, бирок чечимди өзүң чыгаргын. Анткени сени бизден көрө дагы, анткени сен өзүңдү бизден көрө дагы өзүң жакшыраак билесиң деп кулагына коюшубуз зарыл экен. Албетте балага кесип тандоодо, окуу жай тандоодо, шаар, аймак, территория тандоодо кеңешебиз, жардам беребиз, кеңешебиз. Плюс бул кеңешүү, чоң тандоо, чоң чечим чыгарууда ата эне тажрыйбалуу адам катары, чоң адам катары бул кесипте плюс жактары моундай, минус жактары мындай. Бул шаарда плюс жактары мындай, минус жактары мындай деп сунуш айтабыз и чечимди баланын өзүнө чыгартканыбыз жакшы болот экен. Андан кийин балага сөзсүз түрдө эркиндикти көбүрөөк бергенибиз жакшы экен да. Мисалы үчүн ой, эркиндикти бергенибиз жакшыраак экен да. Бул жерде мисалы ата энелер балдарын баягы мындай аябагандай баскан турганын текшерип, кадамын текшерип, көзөмөлдөп турушат да. Бул аракети менен ошол дагы эле баягы өзүбүздүн коркууларыбызды жапканга, өзүбүзгө ыңгайлуу болууга умтулат экенбиз да. Башкача айтканда апалардын коркуулары эмне? Жаман топко кошулуп кетишет, ичкен балдарга, чеккен балдарга кошулуп кетет, ушундай жаман абжордуктарды жасап алат деп тынчсызданат экенбиз. Тескерисинче психологдордун айтуусунда ошол ичип, чегип кеткен балдар, жок дей албаган балдар, жаман топко кошулуп кеткен балдар ыңгайлуу балдар, тил алчаак балдар экендигин түшүнүшүбүз керек экен. Анткени алар жок деп айта албайт досторунун пикирлерине, алар давайды мажбурлап кыстаса каршы айта албайт, алардын ою менен болуп калышат экен. Негизинде мисалы үчүн мотивация бул эң бир сонун ийгилик жаратууга, мындайча айтканда ийгиликтүү болууга, өзүн таанууга бир сонун күч да. Эми мотивация каяктан пайда болот? Албетте жашоого кызыгуудан келет. Кайсы бир нерсеге кызыгуудан ичтен чыккан мотивация эң күчтүү мотивация. Эми жашоого кызыгуу бул мындайча айтканда сезим экен да. Жашоого кызыгуу бул сезим. Эгер сезимин сезбеген ыңгайлуу балдар, булар мотивация эмне экендигин сезбей калышат экен да. Кызыгуу сезим болгондуктан өзүн тааныбаган балдар, ыңгайлуу тил алчаак балдар өзүн тааныбайт жана өзүнүн эмнеге кызыкканын дагы, эмнеден мотивация аларын дагы билбей калышат экен.
Жашоого кызыгуу бул өзү аракет кылгандан, өзү аракет кылгандан пайда болот экен да. Мындайча айтканда кызыгуудан, өзү аракет кылгандан. Өзү аракет кылып көрөт, анан албетте башында ката кетет. Демек, ошол катасын оңдоп, мурунку кылганы менен акыркы кылгандарын өзүнө өзү салыштырып, ийгилик жаратып, ага кубанат. Мына ушул нерсе мотивация болуп саналат экен. Эгерде биз ыңгайлуу балдар кылсак, балдарда ички мотивация болбой калат экен. Албетте бул нерсе акырындык менен пайда болот экен. Биз бул көндүмдөрдү, бул жөндөмдөрдү, бул түшүнүктөрдү балдарга акырындык менен тандоо берип атып, плюс минустарын түшүндүрүп атып, эркиндик берип атып, балдардын оюн угуп атып, балдарга түшүнүктөрдү берип атып гана калыптандыра алат экенбиз. Буга убакыт керек экен. В общем, аны өзүмчө сактап коеюн.